Альянс Алтын компаниясынын демилгеси боюнча 26 август күнү Талас областындагы Бекмолду айылдык округунун депутаттары жер ülkенине барышты. Жаңы шайланган эл өкүлдөрүнүн курамына алтын фабрикасынын ишин көрсөтүп, анда алар курамында алтын бар тоо тетиктери кайра иштетүү технологиясы менен таанышышты. Ошондой эле калдык сактоочу жайдын абалы менен таанышып чыгышты. Андан соң депутаттар менен тегерек столдун маектеши өткөрүлүп, иш чарага Кыргызстанда мал чарбачылыкты өнүктүрүү боюнча ири компаниясы чакырылып, анын өкүлдөрү аталган аймакта ишке ашыруу мүмкүн болгон келечектүү долбоорлор тууралуу айтып берди. Жерди бир гана малга иштетилбейт да. Ошондой эле силер өзүңөр айткандай картошка себилет, башка культуралар себилет. Ошон үчүн ошону эске алып туруп эсептеп көрсөк. Бекмолду айылдык кеңешинин депутаттары алгач жер ülkенине кирүү үчүн атайын медициналык текшерүүдөн өтүштү. Анда 170 адам иштеген алтын комбинатынын иштөө тартиби менен таанышып чыгышты. Негизги ушул жылдын 17 мартынан баштап алтын өндүрүлө баштаган. Бүгүнкү күнгө чейин заводдо 1500 кг алтын өндүрүлүп чыгарылган. Бүгүнкү иш-чаранын максаты жергиликтүү бийлик менен бул Бекмолду айыл өкмөтүнүн депутаттары менен анан башчылары менен фабриканын бүгүнкү күндө иштеп аткан жыйынтыктары боюнча бир маалымат берип кетели деген максат. Андан тышкары калдык сактоочу жайга алып барып туруп ошол жерде болуп аткан иштерди көрсөтүп, экологияга кандай сактоо иштери жүрүп атканы боюнча да маалыматтарды так берип кетүү максаты менен жыйын өткөзүп атабыз. Андан тышкары ошол депутаттардын конференцияны өткөзүп туруп, бүгүнкү күндө элдин атынан, Бекмолду айыл өкмөтүнүн атынан чогулуп калган суроолорду чечүү, талкуулоо иштерин жүргүзүү. Негизги максаты ошол. Андан соң жергиликтүү кеңештин депутаттары калдык сактоочу жай менен кенен-кесир таанышып чыгышты. Мында өзгөчө экологиялык коопсуздук тыкыр сакталганы маалымдалды. Анткени бул калдык сакталуучу жайды курууда бардык экологиялык коопсуздук эрежелери эске алынган. 5 катмардан турган уникалдуу эрежелери каралган. Калдык топтолуучу жайдын таманына чопулуу топурак, геотекстиль, геомембрана жана башка эң жогорку сапаттагы материалдар төшөлгөн. Общий хвостохранилище бул өзү 64 гектар. 64 гектар. Бул деген 64 гектарга 15 миллион метр куб батат. Бул деген завод полностью руда иштеп бүткөнгө чейин да 24 жылга жетет да. 24 жылга жетет. Азыркы биз турган жер бул биринчи очередь деп аталат. Биздики послойно төшөлгөндө өзүңүз көрүп тургандан кийин талшынасы 60 см деле болуп төшөлөт. И бульдозер менен планировка кылып, каток менен уплотнение болуп, и поэтапный наращивание болуп, ярустарды көтөрөбүз 12 метр кылып туруп. Экологияга бул Кыргызстанда эң уникалдуу болуп салынган 5 защитасы бар. 20 эң алдында 20 см чопо топурак менен төшөлгөн. Анын үстүндө геотекстиль 300 грамм на сантиметр кубический плотность ошондой болгон менен геотекстиль салынган. Үстүндө геомембрана 2 мм талшынадагы геомембрана төшөлгөн дагы, анын үстүнөн кайра геотекстиль төшөлгөн 300 грамм на сантиметр кубический менен. И анын үстүнөн кайра 50 сантиметр чопо топурак менен төшөлгөн могул жакта көрүп тургандай. Бул Кыргызстанда жана СНГда эң коопсуздуу калдык сактоочу жай болуп эсептелет. Алтын кен комбинатындагы иштер ошондой эле калдык сакталуучу жайдагы экологиялык абал менен таанышкандан соң Бекмолду айылдык кеңешинин депутаттары менен Альянс Алтын компаниясынын директору Сабир Рахманов тегерек сколдогу маектешүү өткөрүштү. Анда депутаттар тарабынан бир катар суроолор берилип, жооп алынды. Мындан тышкары Альянс Алтын компаниясынын директорунун маалыматында 20 августка карата республикалык жана жергиликтүү бюджетке 2 миллиард 781 миң сом которулганы маалымдалды. Анын ичинде алтын сатуудан түшкөн кирешеден төлөнгөн 902 миллиондон ашык сомду түзгөн. 93 миллион сомдон ашык каражат Талас областындагы жергиликтүү маанидеги инфраструктураларды камсыздоо жана өнүктүрүү үчүн которулган. Мындан тышкары жакынкы күндөрдө Альянс Алтын компаниясынын жетекчилиги Талас шаары менен Бекмолду айылында атайын жарандар үчүн резюме салуу үчүн уруна орното тургандыгын маалымдашты. Себеби жер-үйгө ишке кирүү тартиби ачык жана айкын болуусу үчүн. Бул жерге бүгүн жолугушууга келгенден кийин албетте элдин көйгөйлөрү, биз эл өкүлү болгондон кийин айыл жеринен көп кайрылуулар бизге келип түшүп атат. Жумуш орундары боюнча Альянс Алтын компаниясы бүгүнкү күндө Бекмолдодон 20% иштетип аткандан кийин бул эми биздин населениянын бир
5%, 10%ке жетпеген эле да жалпы населениянын. Жумушчу күчүнүн ичинен бир 10%ке жетпегени. Мунун баары жумушка кирүү маселесин көтөрдүк. Бүгүн кимдер кириши, социалдык абалдарына каралышы керек, кадр маселелери, окутуулар, дагы кайсы маселелер, азыр жер маселеси, айлык маселесин көтөрдүм мен бүгүн. Башкы директордун орун басары Арна Тыналиева кен чыккан жерге кадрлар тандоо боюнча башкы жагдайлар тууралуу айтып берди. Ал кызматкерлерге мүмкүн болушунча ачык, айкын шарт жана жергиликтүү элдин өкүлдөрүнүн катышуусунда тандаларын билдирди. Кийинчерээк кадр тандоо боюнча комиссияга кошуу үчүн жергиликтүү эл менен тыгыз кызматташууну улантуу пландалууда. Жумуш оруну, жаткан жери, ичкен тамагы, кийген кийим, средства индивидуалдуу. Андан тышкары ар бир кесиптештер страховкадан өткөн страхованиясы бар, частный страхование. Бир жылына биз өзүбүздүн кесиптештерибизди страховкасын түзүш үчүн 2021 жылына 20 миллион сом төлөгөнбүз. Бекмолдо айыл өкмөт башчысы Садык Бекназаров жана Альянс Алтын компаниясынын директору Сабир Рахманов кызматташуу боюнча меморандум менен Альянс Алтын компаниясы тарабынан жаңы техниканы киргизүү аркылуу айыл чарбаны өнүктүрүү камтылган. Комбайн бул Нива Эффект деген комбайн 2012 жылдан баштап Жери Алтын деген компания Бекмолдо сервиске өткөзгөн. Бекмолдо сервистен бир эле киши пайдаланып жүрүп, ремонтунда бул жак Альянс кылып берчи. Бир эле киши пайдаланып жүрүп, быйыл бесхозный болуп, бул ордунда туруп калган. Азыр сезондун келатканына байланыштуу биз Сабир Нарымбекович бул жактын генеральный директору менен иш алып барып, ал кишиге комбайнды бизге Бекмолдо сервиске берүүгө уруксат сураганбыз. А киши көп жылдык мөөнөт менен проценти жок кылып туруп комбайнды бизге берип атат. Кудай буйруса, биздин Бекмолдого эле эмес, жалпы Талас районуна бул жардам берет деп ишенебиз. Жыйындын соңунда атайын эки тараптуу кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлду.